Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, бүгүн 1-июнь экен, бүгүн балдардын күнү, балдардын эл аралык коргоо күнү, бүгүн бардык балдардын ата-энелерин куттуктаймын, балдарыбызга бекем ден соолук, келечек кең болсун. Экинчиден, урматтуу төрага, жогоруда биздин кесиптешибиз Жанар Акаев абдан туура маселе көтөрдү. Сиз Конституциялык соттун төрагасын чакырып, чечим чыгарган соту чакырып, ушул жердин түшүндүрмө алышыңыз керек. Төрага катары. Бул мыйзам 78-чи берени мен кайталабайын. Жазылган. Биздин регламент бар. Анда баш мыйзам эмне болот? Регламентибиз эмне болот? Алар каалагандай чыгара береби? Мыйзам ушундай резина кылып койгондо каалагандай жака тартса, каалаган толкование боло берет депчи. Көбү. Бирок андай эмес. Баш мыйзам бар да. Жанар Кубаныч абдан туура сөз айтты. Ал бул жака келиш керек, түшүндүрмө бериш керек. Баш мыйзамды сыйлабаганды боюнча жооп бериш керек. Бир адам жазып койсо, арыз жазып койсо, анда чыгара береби каалаган судья, каалагандай кылыпчы. Депутаттар эл шайлап келсе, элдин өкүлү болсо, мамлекет башчы шайланат, депутаттар шайланат. Кандай Конституциялык сот өзү чечим чыгарып туруп, анан маалымат булактар таркатып атат каалагандай кылыпчы. Бул депутаттыктыз, бул сыйлабагандык. Ошончо чакырыңыз, эмдиги жумага ишмершемге киргизели, урматтуу депутаттар, келип бияка жооп берсин. Эң биринчи мыйзам сыйласак, ошондо жашоо жакшы болот. Тынчтык болот, стабилдик болот, экономика да ошондо көтөрүлөт. Тынчтык болбосо экономика көтөрүлбөйт эч качанчы. Ызычы болуп жүрө беребиз.